Балыкчы шаарынын номер 1-гимназия орто мектебинин 4-классынын окуучусу Дүйшөнбеков Элхан. Ысык-көл кыргыз бермети. Ысык-көл кыргыздын кереметтүү, ажайып кооз жерлеринин бири болуп саналат. Тоолор менен курчалган, абасы таза. Ысык-көлдү наңазалап акындар ыр жазышса, жазуучулар көлөмдүү чыгармалар жазып келишкен. Мисалы, Ысык-көл кээде тынчта, кээде толкуса толкунуна тең ортокмун. Турмушта канча жолдош күтсөм дагы, бир сырдуу сендей жолдош күткөн жокмун. Деңиз деңгээлинен 1600 метр бийик турган Ысык-көл бир жагынан улуттун сыймыгы болсо, ошол эле учурда глобалдык экологиялык маанилүү суу бассейни болуп саналат. Ысык-көлдүн түбү чоң табышмак боюнча калууда. Ысык-көл суусунун алдында байыркы урандылар бар экендиги көпчүлүккө маалым. Келечекте көгүлтүр берметибиздин түпкүрүн изилдеген куста чыгарына ишенебиз.